Ош шаарынын Төлөкөн айылында жайгашкан белгилүү акын Жолон Мамытовдун атын алып жүргөн мектептин окуучулары бүгүн улуу акынды эскеришти. Анткени бүгүн анын туулган күнү. Көзү тирүү болсо 85 жашка чыкмак. Жолон Мамытов 1940-жылы дал ушул Ош шаарындагы Төлөкөн айылында туулган. Көзүбүздөн жаш кулап, суукка барга, тикесинен чач турат. Капилеттен сага келген бул өлүм. Мугалимдер окуучулар акындын чыгармачылыгын, адамдык бийик сапаттарын эскеришти. Мектеп жамаатынын айтымында бул билим уясында ар бир окуучу анын жазган ыр-саптарын жатка билишет. Жолон Мамытов кумурска салмагынан 10 эсе оор жүктү ташыган ак эмгек. Белгилүү инсандын атын алып жүргөн мектепте бүгүнкү күндө 700дөн ашуун окуучу билим алат. Шаардагы үлгүлүү мектеп аталып, билим сапаты боюнча алдыңкы орунда турушат. Мен ушул мектепте окуганыма сыймыктанам. Анткени менин талантым ушул мектепте ачылды. Биздин мектепте көп көркөм окуу сынактары, конкурстар болуп турат. Аларга дагы активдүү катышам. Мен бул мектепте жакшы окуучулардын катарына кошулам десем болот. Бул мектептин атын чыгарып, биз спорт боюнча волейбол курама командасынын катышуучусумун. Ошондой эле алдыңкы орундарды ээлеп келатабыз мектептин атын чыгарып. Ошо Жолон Мамытовдон абдан көп эле таасир алдым мен. Абдан жакшы адам болчу, биз кошуналабыз. Биз ошо тең эле турган адам болчу. Ошонун образын ар дайым иш-чараларда ошентип образын колдоном. Жолон Мамытов атындагы мектепте акындын атайын каанасы түзүлгөн. Бул жерде анын кол жазмалары, китептери жана колдонгон буюмдары сакталган. Мектеп директору Дилара Айтиеванын айтымында, бул каана жаш муунга акындын өмүрүн жана чыгармачылыгын таанытуу максатында ачылган. Анан ушул жерде биздин ар бир окуучу сыймыктанып, ар бир окуучуга биздин көрсөтө турган Мамытовдун бул аттестаты. Ошол жерден карасаңар, Мамытов бул жөнөкөй окуучу болгон эмес да. Бааларын ушул биз дайым окуучуларга көрсөтөбүз. Жалаң гана бешикке окуган, бир эле ыр менен алек болбостон окуудан ар тараптан баардык окуучу экендигин тастыктап турат да. Анын алган грамоталары, башка эмелери ошол жерде жазылып турат. Жолон Мамытов кыргыз поэзиясында өзүнүн кайталангыс стили жана жаңычылдыгы менен эсте калган. Ал агыр формасын кыргыз поэзиясына алып келип, көркөм сөздүн чеги жок экенин далилдеген. Филология илимдеринин кандидаты Ризван Исмаилованын айтымында, акындын чыгармалары азыркы күндө өз маңызын жоготкон жок. Чоң философиялык эң тамгасы менен арымланган эки ыры бар. Издейм сени, анан козголот. Мунун баарын сүйүү лирикасы деп атап жүрүшөт. Акындардан айырмаланып, бул өзүнүн жеринин эң тамгасын таанып алды да. Төлөкөндө, азыр Төлөкөн дегенде элдер Жолон Мамытовду түшүнөт, Жолон Мамытов дегенде Төлөкөндү түшүнүшөт да. Анан бул киши балдар акыны катары жакшы ачылбай келе жатат. Балдарга арнап абдан сонун ырлар жазган. Бул жүрөктү нелер гана кыйнабайт, нелер тилбейт, бул таманды көп баскан. Жолон Мамытов кыргыз поэзиясында гана эмес, жалпы түрк маданиятына салым кошкон новатор акын. Анын 85 жылдык мааракесине карата Ош шаарында 28-30 май күндөрү Түрксой уюму тарабынан биринчи түрк дүйнөсүнүн жаш акындарынын поэзиясынын фестивалы уюштурулат. Анда бардык түрк тилдүү өлкөлөрдүн 35 жашка чейинки акындары келип, поэзия майрамын курушат. Максаты улуу акындын төрөлгөн жеринде анын өмүр жолун баяндап, чыгармаларын коомчулукка даңазалоо. Фестивалдын соңунда Калыстар тобу мыкты делген чыгармалардын ээлерине Жолон Мамытов атындагы сыйлыкты тапшырышат. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.